Мындай түшүнүшүбүз керек. Биз ушул идеологияны токтотушубуз керек. Рас Мадумаров айтты, демек бул жерде бир балекет бар деген сезимден алысыраак кетишибиз керек. Бизде Адахан мырза ушундай бир мугалим болгонун, акылына сай айткан такыр койбоду. Адахан мырза бул кокуй менен сүйлөсөм эле бир балекетти баштайт экен деп өзүнчө өзүн бир бийик тутуп, урматтуу Адахан мырза, сиздин образыңыз волк в овечьих шкурах. Түшүндүңүзбү? Мен сиздерге караганда көбүрөөк күйөм ушул өлкөгө. Мен сиздерге караганда көбүрөөк талап кылам тартиптүүлүктү. Мыйзамдуулукту көбүрөөк талап кылам. Мамлекеттин күчтүү болушун каалайм. Адахан Кимсанбаевичке айтып кетерлим да дагы бир жолу. Өзүм мен büyügöm деп калгандарыбыз büyüбөгөн мамлекеттин кереги жоктой тыянак чыгарбай сүйлөсөңүз. Сизден сураңызчы. Сизге кыйкырбаңыз. Мен сизге кыйкырган жокмун. Мен Адахан мырзага айтып кетер элем да, ушу токтотса экен да ушу депутатыбызчы. Мугалим болуп, бул жерде Мадумаровдон башка баары сабатсызбы? Же бир эле Мадумаров күйөө экен биздин мамлекетибизге. Биз деле күйөбүз. Токтосунчу ушу бир эмени жанагы публика ойногондо. Мадумаровдон башка буякта бардык мамлекет 88 депутат отурат. Бардык элдин элегинен өтүп келгенбиз. Кудайга шүгүр, бардык акылыбыз жетиштүү. Мадумаровдун биз акылы кереги жок. Акылыңызды үйүңүзгө калтырып келиңиз. Айтпаңыз антип. Мен бир маселеге токтолуп кетким келет. Урматтуу биздин Адахан мырза менин дарегиме өткөн апта Коопсуздук комитетинин проект долбоор закону карап жатканда менин дарегиме сын айтты. Силер өзүңөрдүн досуңардын законун өткөрүп жатасыңар депчи. Бирок мен буга кошулбаймын. Анткени биз ал долбоорду комитетте караганбыз, палатага алып чыгып карадык, аны кайтарып комитетте караштын кажети жок болчу. Эгер өзгөртүүлөр, толуктоолор киргизиле турган болсо, экинчи окууда карасак болчу. Урматтуу депутаттар, мен убактыңыздарды алсам кечирим сурайм. Бизде Адахан мырза ушундай бир мугалим болгонун, акылына сай айткан такыр койбоду. Мен Адахан мырза бул кокуй менен сүйлөсөм эле бир балекетти баштайт экен деп өзүнчө өзүн бир бийик тутуп, өзүнүн жөнүндө абдан бир бийик ойдо. Ал таптакыр андай эмес. Ал биздин арабызда отурган 88 депутаттын бирөөсү. Улуу мынакей трибунада мен бир аз сын айтып койсом, мен кечирим сурайм, урматтуу депутаттар. Чындыкты чындай айтыш керек. Урматтуу Адахан мырза, сиздин образыңыз Вакыт калды. 10 секунд. Урматтуу Адахан мырза, сиздин образыңыз волк в овечьих шкурах. Түшүндүңүзбү? Сиз өзүңүз Урматтуу коллегалар, Жеңиш Шерматович бере албайбыз. Жеңиш Шерматович, регламент боюнча башка депутаттардын атына атап келтирүүгө болбойт. Биз сизге вакыт бердик. Сураныш бир аз.
Рахмат Масалиев, бүтін Қырғызстан фракция. Урматтуу кесиптештер, бұл залда ар кандай ачуу сөздөр айтылат. Мыйзам долбоору каралганда талаштуу болот, бул күткөн нерсе. Мен барыңыздарга сабырдуулукка чакырат элем. Ар бир депутаттын адамдын атына шек келтирбейли. Ансыз деле чимкиликтин ордуна башкалар келди деп айтып атпайбы? Ошол эле бизге жетишпей турабы? Биз 5 жыл чогуу иштейбиз. Бир максатыбыз, милдетибиз бир. Мен чакырат элем сабырдуулукка, бири-бирибизди кичине аяп. Дагы 5 жыл бар, эртең учурашабыз, көрүшөбүз. Элге чыгабыз. Бири-бирибизге шек келтирбейли. Атыбызды атабай. Чыр болсо боло берсин, талаш болсо боло берсин. Анан урматтуу төраға сиз эми сөзсүз сиз токтото албайсыз, бирок кээ бир учурда аша чапканда микрофон өчүргөнгө укугуңуз бар да. Ошону эстеп койсоңуз. Анан коллегалар, бирөөнүн адебин оңдойм деп өзүбүздүн адепти бузуп албайлы. Ушул парламенттин ыймандуу, адептүү парламент катары тарыпта калышын каалайт элем. Менден өсө кечирим сурайм. Бар болуңуздар. Бүтін Қырғызстан Модумаров. Урматтуу кесиптештер, биз өткөндө комитетте караганда ушундай сунуш киргиздим эле мен. Чолпон Алыевна экөөбүз бул мыйзам долбоорунун концепциясын башкадан карап чыгуу керек деп. 18-жылы сунушталган мыйзам долбоору бул. Андан бери президенттер алмашты. Андан бери конституция өзгөрдү. Андан бери өкмөт деген түшүнүк жок болду. Андан бери аткаруу кызматы менен мыйзам чыгаруунун ортосундагы мамиле өзгөрдү. Андан бери аткаруу кызматынын мамлекеттик органдын куралуу принциптери өзгөрдү. Бирок 18-жылкы мыйзам менен кайра кирип атабыз биз. Конституцияда башка. Ошондуктан биз экинчи окууда сунуштарды кабыл алабыз дегендин ордуна эскини бузуп, оңдогончо кайра жаңы курган жакшы дегендей кылып, бүтүндөй мыйзамдын үчөөүн тең концептуалдуу түрдө башкадан карап чыгуу керек деген сунушту айттык эле. Бирок тилекке каршы добуш бергенде жалгыз калып калдым эле. Бүгүн дагы мына биздин коллегалар ошол суроону коюп атат. Бул кандай болот? Бул Кыргыз Республикасынын башкаруу системасы такыр башка болуп турган учурда жазылган мыйзам долбоору. Азыр башка конституциянын талабы башка. Ошондуктан мен дагы бир жолу сунуш киргизем. Башынан аягына чейин, эгерде сунуштарды кабыл алабыз деп өзүбүздү өзүбүз алдай турган болсок, мыйзамды баш аягына чейин кайрадан жазып чыгышыбыз керек болот. Андай болбойт. Анан угуучу аппараттарды коесуңарбы деп, эмне калтырап титирип атабыз, бир-бирибизге барганда телефондорубузду бекитип коюп, телефондорду сумкага сала коюп, аны билбейсиңер, простушка бар экен. Билесиңер да. Чайканага барганда да бекинип отуруп атпайсыңар, урматтуу депутаттар. Мага келгенде сүйлөшкөндө телефонуңарды 2 метр жерге бекитип коюп келип сүйлөшүп атпайсыңар. Эмнесине суроо берип атасыңар? Барбы же жокпу деп. 10 секунд кошуп бериңиздер. Сунуш. Мен сунуш киргизем, урматтуу төрайым. Ушуну добушка коюп туруп эле башынан аягына чейин конституциянын өзгөргөндүгүнө байланыштуу бүтүндөй мыйзамдарды кайрадан жазып чыгуу тапшырмасын берди. Процедурный 5-ші микрофон. Бүтүн Кыргызстан Модумаров. Мен кайра тактап процедурный кылып киргизейинчи. Эгерде Алайбек мырза каршы болбосо, биз мамлекеттин коопсуздугуна барыбыз тикеден турабыз. Алайбек мырза, кечиресиз. Рустам мырза. Тикеден түкө турабыз. Биз кызыктарбыз. Бирок сиз да кыйналып атасыз да, ушул мыйзамды тийиштүү комитеттер менен бүтүндөй концепциясы, идеологиясы өзгөрдү мамлекеттик башкаруунун. Конституция жаңы. Ошон үчүн кайрадан иштеп чыгууга 18-жылы киргизилген мыйзам менимче мындай болбой калат да. Добушка коюп көрсө, урматтуу кесиптештер, ушуну кайрадан комитетке берип, өкмөт менен биргелеп, жаңы долбоорду киргизүү тапшырмасын койсок туура болот. Рахмат. Процедурный 4-ші микрофон. Рахмат. Адахан Кимсанбаевичтин сунушуна да мен как 15 жыл госбезопасностьта иштеген киши айтып коеюн дейм да. Спецслужба одна из древнейших профессий, да? Она тысячелетиями он работает, и методы работы одни и те же. Кандай строй болбосун, феодальный болобу, там даже первобытно-общинный стройда деле спецслужба болгон. Андан кийин феодальный, андан кийин капиталистический, социалистический, коммунистический. Кандай строй болбосун,
Система безопасности, обеспечения национальной безопасности, методы работы и все прочее остальное, оно не меняется. Методы работы, что в социалистической структуре, что в капиталистической структуре, бирдейли. Та же самая агентура, но я не буду здесь распространяться. Ошондуктан Конституцию өзгөрсөлө бүт бардыгына система невозможна, потому что это методы работы сложились тысячелетиями. И она отрабатывалась тысячелетиями. Ошондуктан я просто хочу, берді көбі, мындайча айтканда госбезопасность иштеген эмес, мындай детальдарын билбейт. Ошондуктан мен айтып коем, мындай эмени голосованияга кол бериш керек. Себебиден мындай нерсе голосование менен болбойт. Это очень тонкая специфическая работа, поэтому она специальная служба. Ошондуктан давайте лучше детали обсуждать. Действительно, когда меняется там обстановка, политическая система, только корректирует его. Корректирует. Целеполагание меняется. Если в капиталистической системе целеполагание спецслужбы является защитой капиталистического строя, то в социалистической является целеполагание защитой социалистического строя. Понимаете, в чем дело? А методы работы те же самые. А бул жерде именно о методах работы идет речь. Аны өзгөртүү болбойт. Рахмат. Процедурный экинчи микрофон. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, мамлекеттик кызматтардын бардык тепкичтерин басып өттүм. Улуттук коопсуздук бул өзгөчө тема да. Кээ бир нерсеге тийбешибиз керек. Концепцияны алып келаткандан кийин, мына биринчи окууда карап берип, экинчи окууда өзгөртө турган статьяларын өзгөртүп коюшубуз керек. Бул коопсуздук өтө мындай терең ойлонуп, мындай тийбей турган тема да. Абайлаш керек. Да, адам укуктары бар, башка маселелер бар. Бирок ошонун баары мындай концептуально өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн мына депутат Айжигитов туура айтып атат. Көп нерсе өзгөртпөй, мындай өзгөртө турган болсо, кээ бир гана нерселерди өзгөртүшүбүз керек. Рахмат. Мен дагы Султанбай агабызды колдоп кетем. Биринчиден, как человек, раньше работающий в органах внутренних дел, булар азыр мыйзамды алып келип атат, өзгөртүүлөргөчү. Булар өзгөртүп бергиле деп келип атат. Ошол өзгөртүүлөрдү биз биринчи окууда азыр мында кара кемчиликтер болсо биз 2 мүнөт убакытта баары жетишпейбиз аны карапчы. Айтып да жетишпейбиз аны. Анан Рустам Алабекович сизге дагы бир сураныч. Сиз менен байланыша турган ошол мыйзамды өзгөртүүгө сунуш берсек, каяка берсек болот? Кандай байланышсак болот? Биз муну тереңден изилдеп чыгып, дагы бир окуп кемчилиги болсо айтып, толуктуу болсо айтып, ошону бир диалог катары бир сунуштап берсек силерге дагычы. Анан 2 мүнөттө биз эмнени жетишебиз азыр? Аны айта албайбыз. Ошондуктан экинчи окууга келгенде мына тереңден ошо жерде өтсө өтөт, өтпөсө өтпөйт деп ошону чечим кабыл алабыз. Рахмат чоң. Мадумаровдун, Адакан Кемсанбаевичтин айтканына каршымын. Бул биринчи окууда өткөрө берели. Закон, теги депутат Ажигитов агабыз абдан туура айтып кетти. Бул закон эмелер жылдар бою иштеп келген. Бийлик өзгөргөнү менен, конституция өзгөргөнү менен бул закондор өзгөрбөйт. Мен кошулат элем. Добошко коюштун кереги жок. Биринчи окуудан карап өткөрө эле регламент менен. Рахмат чоң. Рахмат. 5-ші микрофон, процедурный. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Мекен үчүн күйгөндөр. Бул мыйзам кереги жок деген эч ким жок. Мыйзам керек деп атам. Сиздерден да каттуураак керек деп айтам мен. Сиздерден да каттуураак талапты каттуу коем мен. Каккан казыктай, темирдей болуп иштеш керек деп айтам. Анын кереги жок, мунун кереги жок. Бул деген соода эмес. Конституция деген мамлекеттин жүрүш туруш бүтүндөй эрежесин аныктайт, бекемдейт. Бул жерде 4-чү беренесинде жазылып турат. А биз Конституциянын 59-чу беренесинде жазып алдык. Адам укуктары үзгүлтүксүз жана абсолюттук деп. Абсолюттук болсо эмне үчүн адамдар тыңшап атат деген маселе коюлуп атат. Бирөөнү эле чыга калган болсо эле ошого каршы көрүп, мен сиздерге караганда көбүрөөк күйөм ушул өлкөгө. Мен сиздерге караганда көбүрөөк талап кылам тартиптүүлүктү. Мыйзамдуулукту көбүрөөк талап кылам. Мамлекеттин күчтүү болушун каалайм. Эгерде биз биринчи окуу режиминде кабыл алабыз десек, анда урматтуу төрагалык кылуучулар беренелер менен кетишибиз керек биз. Ар бир беренеге добуш берип отурушубуз керек.
Өткөндө комитеттен талкуу кылганда айткан сунуштар кирбегенден кийин анан экинчи окууда кайра өзгөрүп кетеби бир нерсе? Мындай түшүнүшүбүз керек. Биз ушу идеологияны токтотушубуз керек. Рас Мадумаров айттыбы, демек бул жерде бир балекет бар деген сезимден алысыраак кетишибиз керек. Мен дагы ушул мыйзамдын күчтүүрөөк болушуну, Рустам мырза, мен дагы күчтүүрөөк болушуну, ушул эффективдөөк иштешин каалайм. Дагы бир мыйзамдын жеринде бар, жанакы 48 саат боюнча талашканыбызда. Ошол жерде дагы өзгөчө абал бар. Эмне үчүн Кыргыз Республикасынын жараны 48 саат туура, ал конституциялык норма. Эгер бөтөн өлкөнүн жараны кармалып калса, эмне үчүн 48 саатта биз беришибиз керек деген маселе койгонбуз, туурабы? Ушул комитеттеги айтылган маселе бүгүн чыктыбы? Ошол өзгөрдүбү? Рустам мырза. Бул процедурный жооп бергенге болбойт. Урматтуу депутаттар, 6-чы микрофон процедурный. Рахмат. Кечирип коесуз, Кунус Кошалиевич, бул жерде Адахан Кимсанбаевич айтылган маселелер боюнча бул жерде добуш менен берип чечтик. Аталган мыйзам долбоорун пакет менен карайлы деп. Ошон үчүн пакет менен карап атабыз. Ошону дагы эске алып койсоңуздар. 6-чы микрофон. Рахмат. Токтогул шайлоо округу Сулайманов. Мен Адахан Кимсанбаевичке айтып кетерлимде дагы бир жолу. Жалпы мен күйгөм деп калгандарыбыз күйбөгөн мамлекеттин кереги жоктой тыянак чыгарбай сүйлөсөңүз. Сизден суранычы. Сизге кыйкырбаңыз. Мен сизге кыйкырган жокмун. Ошон үчүн биз сунушубузду айттык. Ошол сунуш менен бул кишинин айткан сунушуна биз да сунуш этип атабыз. Кандай сунуш этсе биз да сунушубузду кабыл алгыла дагы ошол регламенттен кете берели. Рахмат. Рахмат. Процедурный 1-чи микрофон. Урматтуу коллегалар, биз бул жерде отурган депутаттар баардыгы эл аркылуу шайланып келген депутаттарыбыз. Биз деле баарыбыз күйүп атабыз, мамлекет үчүн күйүп атабыз. Ошондуктан урматтуу коллегалар, биз сөздүн башында бул жерде айтып кеткенбиз. Бүт депутаттардын сынын, пикирин, оюн баарын эске алайлык. Бүгүн азыр жакшынакай жазылышты депутаттар. Бүт ойлорду айтсын. Биринчи окууда болот. Жаңы конституциянын негизинде Адахан Кимсанбаевич айткан норманы жазыш керек. Анда жазыш керек. Ал конституция жазылган. Экинчи окууда жакшынакай жазабыз. Анан кийин экинчи урматтуу коллегалар. Азыр жакшынакай талкуу болуп атат. Мен баарыңыздардан суранам. Ошол 5 мыйзамды карап атабызбы? Кайсы статья жакпай атабы? Кайсы статья жагып атабы? Кайсы статьянын бул чийки болуп атат? Ошонун баары жакшынакай талкуу жасайлык. Анткени коопсуздук, урматтуу коллегалар. Чек аранын коопсуздугу бул жерде бар. Бул жерде экономикалык коопсуздугу бар. Бул жерде экологиялык коопсуздугу бар. Бул жерде маалыматтык коопсуздугу бар. Бүтүндөй коопсуздук бул жерде, урматтуу коллегалар. Ошон үчүн бүгүн эртең кааласак наркы жумага да өтөлүк. 2-3 күн талкуу кылайлык. Ар бир детальга чейин. Экинчи окууда анан кийин Адахан Кимсанбаевич айткандай, эгерде кайсы жерде статьялар менен спор болуп аткан болсо, по статьяне кетебиз. Рахмат. Рахмат. 2-чи микрофон процедурный. Урматтуу төраға, урматтуу депутаттар, биз башынан сүйлөшүп добуш берип чечтик. Пакет менен кетебиз деп. Пакеттен добуш беребиз, пакеттен чечим кабыл алабыз. Бул биринчиси. Экинчиси, эч кандай мыйзам бузуу болгон жок, регламент менен кетип атабыз. Мына экс-спикерибиз Жумабеков айтты, 3-чүдөн сабырдуулукка чакырам да. Меники туура, сеники туура эмес деген болбойт. Акыл эсибиз да, деңгээлибиз да бири-бирибизден ашышы мүмкүн, бирок кем калбайт да. Калыстык, чындык баары бир күнү чыгат. Андан кийин айта турганыбыз, мына экинчи окууга чейин баарын карайбыз. Мына бул жерде көп мамлекеттик тепкичтерден баскан кишилер отурат коопсуздук боюнча. Министр болгон, депутат болгон, мына вице-премьер-министр болгон айымдарыбыз отурат, вице-спикер, губернатор, мэр болгондарыбыз отурабыз. Коопсуздук бул мамлекеттин фундаменти. Ошон үчүн мындай бири-бирибизге сыйырмат, анан да катуу бири-бирибизге айтпасак экен, өтүнүч. Рахмат. Рахмат. 2-чи микрофон процедурный. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, мен Адахан мырзага айтып кетер элем да, ушу токтотса экен да ушу депутатыбызча, мугалим болуп,
bu yerde Madımarov'dan başka bari savatsız mı? Bir ele Madımarov kuyuyor eken, bizim memleketimizge. Biz de ele kuyuyoruz. Toktasınçı, şu bir emeni canağı publika oynaganda. Madımarov'dan başka bir yakta bardı memleket 88 deputat oturat. Bardığı elin elegini ötüp kelgemiz. Kudayga şükür bardı akıllı yetişti. Madımarov'un biz akıllı gereği yok. Akılınızdı үйіңізге kaldırıp geliniz. Rahmat. Айтпаңыз сантип. Рахмат, урматтуу депутаттар, бирибизге шек келтирбейли. Регламент боюнча, урматтуу депутаттар, аталган күн тартиби бекитилди. Yeah.